ошол 10 жылдык 20 жылдыкка барган урматтуу бир тууганым мындай бардыгы турмуштук жол тапкан эмес да, кыйналып калгандар бар да. Намыс үчүн кредит алып баргандар бар экен да. Карыз алып баргандар бар. Мен көбүн билдим, ошол күнгө машина алып барат атайын. Өмүр бою машина ошол күнгө машина алып барат, анан кайра кредит төлөп кыйналып жүрө берген. Коштан сөйгөсүн сурайт, монту флюин сурайт, айрыкча кыйналып калган кыздар билен кайнесинин мончогун сурайт, анан жоготуп берген болсо арак ичип жатып калат да жоголуп кетет. Анан бат төлөп берет. Жаман абдан эле. Эгерде жөн эле мектепке барып, эжекелерге ыраазычылык айтып, китептен бөлек берип, анан бата кылып кайра тарап кетсе, анда айтпайт элек. Анткени бул деле факт болгон нерсе, бүткөн акчындыгында эле да. Эжекелерге рахматыңар айткыла, аны мектепте бир класс жасап бергиле, же бир жетимди куруп бергиле, кайра тарап кеткиле, ошол болот да. Сөзсүз түрдө кечинде бияка билеш керек, анан бияка кечинде бияка билемей, анан мунукуна тамак жемей, анан бияка келмей, анан да эң жаман жери кандай? Айылда калып калган айылдык ыкпалдар эт биширмай айылды диш жуйт, а шаардан бара только бийлейт. Теңдик жок да жерде. Чынбы? Бияктан акчасы барган барлар кый башкарат. Буларчы, булардын катындары диш жуубайт, эки тарап эт биширбайт. Ошо айылда калып калган 11-де бүткөн бойдо бечара колхозчу болуп калган, ошол койду соёт, ошол куйкалайт, ошонун аягы диш жуйт, экинчи сорт болот да. Ким ушундай классташтын кереги бар, тең болбогондун. Тең эле партияда чоң койгонсуң го. Сен бир жак ак болуп кеткен шаарда жүргөн болсоң, ошондойдун кереги жок мисалы үчүн. Ошентип дос болгондун кереги жок. Чын урматтуу бир тууган, тең болгондо дос болуш керек. Кайерге барсаң ошондой. 5 сом көп тапкан өзү манка, бирок 5 сом көп тапкан барак сөп болот, тияка барбы, болбойт, анын кереги жок.